350 000 рубль жана 6-8 ай. Ошол эле кезде Кыргызстанда жашоонун жана мамлекеттик тилди билүүнүн кереги жок. Орусиялык Open the World компаниясы мына ушундай шарттар менен Кыргызстандын паспортун алууну сунуштайт. Бул кызматы тууралуу маалыматты сатуучу коомдук тармактарда жайылтып келет. Орусиянын жарандары кыргыз паспортун кантип алса болоорун аныктап чыгууну туура көрдүк. Open the World Кыргызстандын гана эмес, Болгариянын жана Аргентинанын да жарандыгын алууга жардам берет. Бирок алардын ичинен эң жеткиликтүүсү Кыргызстандын жарандыгы. Open the World компаниясынын маалыматы боюнча, Орусия менен Кыргызстандын ортосунда жарандарына бири-биринин паспортун алууга мүмкүнчүлүктү караштырган келишим бар болгондуктан жарандыкты расмий программанын алкагында алса болот. Ошентип, орусиялыктар кош жарандыкта боло алышат. То есть, если вы или ваши предки родились на территории СССР и проживали на территории СССР, либо на территории Кыргызстана, то, соответственно, вы можете подавать документы на получение кыргызского паспорта. Анын айтымында паспортту алуу процедурасы 3 баскычтан турат. Тизмеге ылайык документтерди чогултуу, Кыргызстанда 2-3 күнгө барып жарандык алууга арыз берүү, 6-9 айдан кийин паспортту алуу. Ошондой эле тездетилген шартта паспортты 1-2 ай ичинде алса болот. Кыргыз паспортун эч кыйынчылыксыз бат алуу жолун билиш үчүн биз Кардар катары компаниянын адиси менен байланышканыбызда, ал бизди паспорт алуунун шарттары менен тааныштырып, эч кандай бос схемалар жок экенин, бардыгы мыйзамдуу болоорун айтты. Өзүн Кирилл деп тааныштырган менеджер компаниянын сайтында айтылгандай бардык процесс 6-9 ай эмес, бир аз көбүрөөк убакытты 9-18 айда аларын тактады. Ошондой эле ал процедураны тездетсе болорун, бирок анда паспорттун баасы 2 эсе кымбат болуп, 700 000 рубльду түзөрүн айтты. Кыргыз паспортун алыш үчүн жалгыз гана талап бар. Кардар 1991 жылдын аягына чейин, башкача айтканда, Советтер Союзу ураганга чейин төрөлүшү керек. Бирок да өлкөнүн аймагында жашагандыгы талап эмес. Алар рыноктун лидерлери болгондуктан атаандаштар аларга чабуул жасап жаткандарына шылтоолоп, бизге таанышып чыгуу үчүн келишимди беришкен жок. Ал эми каражат тууралуу соболубузда маселе жаралган жок. Документтер чогултуп жаткан учурда $200 төлөө керек болот. Ал эми калган сумма, башкача айтканда $4400 документтер тапшырылып жатканда төлөнөт. Чынында эле Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамга ылайык, Кыргыз СССРде төрөлгөндөргө, ошондой эле жок дегенде ата-энесинин бирөөсү Кыргызстандын жарандыгында болуп, Кыргыз Республикасынын аймагында жашагандарга Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби каралган. Бирок жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жарандык алгысы келгендер Кыргызстандын аймагында 1 жылга чейин жашашы керек. Башка учурларда жарандар жалпы негизде арыз бере алышат. Аны үчүн акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда туруктуу, үзгүлтүксүз жашап, мамлекеттик же расмий тилде сүйлөй билип, жашоо үчүн каражат булагы болушу керек. Эгерде илим, техника, маданият жаатында жогорку ийгиликтерге жетишсе, ошондой эле Кыргыз Республикасы кызыктар болгон кесипке, болбосо адистикке жетишсе же экономиканын артыкчылыктуу тармагына инвестиция чегерсе, чет элдик жарандардын жашоо мөөнөтү 3 жылга чейин кыскартылат. Украинадагы согуштун башталышы жана Орусияда мобилизациянын жарыяланышы менен кыргыз жарандыгын алгысы келген орусиялыктардын саны өстү. Айтсак, 2021 жылы 160 000 орусиялык Кыргызстанда каттоого турса, 2022 жылы бул көрсөткүч 192 000ге жеткен. Ошол эле учурда кыргыз паспорту чет өлкөдөгү бир катар кылмыштарда учураган. Мисалы, Туркияда атып өлтүрүлгөн Айеркен Саймаити жана анын өлүмүнө шектелген 2 адамда кыргыз паспорттору болгон. 2019 жылы Киевти жардырган террористте жана Туркияда кармалган 98 Кытай жаранында дагы кыргыз паспорттору табылган. Бардык учурларда паспорттар жасалма болуп чыккан. Айтсак, Кытайдын жарандары ар бир документти 2,5 миң евродон сатып алышкан. Эки жыйынтык чыгарсак болот. Кыргыз паспортун алуу үчүн Кыргызстанда 1 жылга чейин үзүлтүксүз жашоо шарт. Демек, аталган паспорттор мыйзамсыз берилүүдө. Ошол эле учурда фирманын кепилдигине караганда бул паспорттор жасалма эмес.